Assalamu alaikum. Урматтуу ким десем, орус тилин үйрөнөм деген, орус тилин үйрөнсөм, орус тилинде эркин сүйлөсөм, өзүм оюмду эркин жеткирсем деп аракет кылып аткан туугандар. Монда китеп бар экен. Аладдин Исламидинов деген агайдын китеби экен. Орус тилинин практикалык курсу бул экинчи китеби. Биринчи китеби, үчүнчү китеби да бар экен. Бул китеп өтө пайдалуу экен. Интернеттен видеосуну көрүп калдым эле. YouTube'da мына Аладдин агайдын өзүнүн каналы бар экен да, ошол жактан видеодон көрүп калып анан кийин издетишсем мына китеби да бар экен. Ошол китебин еще өзүнүн курсу да бар экен, өзү онлайн курс дагы өтөт экен. Ага да катыштабыз. Айтайын дегеним, мына өтө сонун китеп жазылыптыр. Мындай айтканда, өтө мындай жөнөкөй тил менен жазылган. Орус тилини кыскасы башынан баштап, нөлдөн баштап кеңири өз оюңуздарды кеңири орусча жеткирип, калганга чейин жардам берет экен. Азыр биз уже кыйла түшүнүп, мурдагы өзүбүздүн каталарыбызды билип калдык, уже экинчи китебин окуп атабыз. Анан жакшы жагы, мына жугумдуу болгон жагы, мисалы адам бир нерсе жөнүндө маалымат алганда бир эле булактан маалымат албай, ошону бир канча жерден мындай салыштырып алган болсо эсте жакшы калат го. Бул агайдын мына китеби дагы бар экен. Китебинен дагы окуп, мисалы ичинде көнүгүүлөрү менен полный сонун неме кылынган. Мисалы кырчадан орусчага которо турган жери, орусчадан кырчага которо турган, ошо көнүгүүлөрү, эрежелер сонун берилген. Мына өзүнчө неме кылып, ар кандай светте кылып, мисалы окончаниялери өзүнчө башка светте, график түрүндө, таблица түрүндө кылып сонун жазылган китеп. Китептин өзүн алып окуганыңыздарды предлагать этем. Өзүн алып окусаңыздар да түшүнөсүздөр. Анан болбосо YouTube'да видео ушул эле китепти түшүндүрүп видео роликтер чыгарган агай. Ошонусунан көрсөңүздөр дагы да түшүнүктүү болот экен. Анан если курска катышып үйлөнсөңүздөр, агайдын өзүнүн оозунан угуп, өзүнүн эмесини берген заданияларын аткарып үйрөнсөңүздөр, андан да жугумдуу болот. Мындай айтканда, методика өтө жакшы. Жеңил, анан мына кыргыз тилдүү ошо туугандарга өтө пайдалуу.